Урматтуу чакырылгандар, Кубат Үсөнкулович, сиздин маалыматыңызды уктук. Бул жерде сиздин маалыматыңызга таянсак, 67 лицензия уже казууга берипсиздер, бирок бүгүнкү күндө 10 гана компания иш алып барып атыптыр. Ошол туура элеби? Туура, onu бизге отчет берип, канча данныйларын берди, канча алтын казып алганы боюнча. Калгандары болсо ар кандай себептер менен ошол ала албай, иштете албай, каражаттары, техникалары төп келбей ушундай болуп атат. Ар кандай себептерге кандай ошондо компаниянын өзүнөн мүчүлүштөр болуп атабы же биздин мамлекеттик органдар тарабынан же сиздер тараптан мүчүлүштөр болуп токтоп турабы? Негизинен өзлөрүнүнөн, кайбир учурда биздин экологиялык техникалык надзор кызматынын талаптарын аткарууга ошондой болуп атат. Бирок биз тараптан эч кандай тоскоолдук болгон жок. Лицензия берилген, алар толук кандуу иштеш керек. Өзлөрүнүн негизинен өзлөрүнүн чамасы келбей аткандар. Ошону бир мындай мониторинг кылып көрдүңөрбү? Мисалы, булар ушул процесс канча жылга чейин созулушу мүмкүн? Бунун кандай жагдайлары бар? Чындыгында мүмкүнчүлүгү жетпей, ар кандай себептер менен токтоп турушабы же башка ойлор менен токтоп турабы? Мүмкүнчүлүгү жетпей токтоп тургандар бар. Анан мурда билесиңер эми алып алып туруп ошол иштете албай инвестор карап аткандар дагы бар, эми чынын айтканда. Ошолор боюнча кандай иштер жүргүзүп атасыздар? Мисалы, мамлекетке кайра кайтарып алуу боюнча, лицензияларын жокко чыгаруу боюнча, эгерде чындыгында мүмкүнчүлүгү жетпесе, мүмкүнчүлүгү барларга бериш керек да. Туура айтасыз, ошол боюнча биз мониторинг жүргүзүп атабыз мыйзам чегинде. Анан жанагы сроктору келгенде биз аларды жокко чыгарабыз. Мисалы, мына Жалал Абад облусунун Чаткал районунда 45 лицензия беришсиздер, ошодон болгону 5 гана иштеп атыптыр. Эми бул өтө төмөн көргөзгүч да, бардык деле ээлеп турат, бирок ишмердүүлүк жок. Жок дегенде мисалы бир 50-60% чейин иштегенде, ал жерде мисалы мамлекетке канчалаган төлөмдөр төлөнмөк, жумуш орун түзүлмөк. Башка мындай өзүбүз толук кандуу иштетет элек деген ишкерлерге булар кандайдыр бир тоскоолдук болуп калгандай сезилип атат да. Ошо кандай бир сиздердин бир программаңыздар бар? Бир олуттуу программалар барбы? Бир конкреттүү бар, мониторинг жүргүзүп, анан бир мөөнөттө иш алып барбай турган болсо, анын лицензияларын биз карайбыз. Бул боюнча биздин өзүбүздүн мониторингдин жыйынтыгы менен мына быйылкы 25-жылда сиздерге келип туруп кошумча маалымат берем мен. Практикада барбы ушул, хотя бы бир-экөөнү атай аласызбы ушул лицензияларды кайтарып алынган боюнча? Азыр ошол кызматынын орун басары жооп берип койсо уруксатпы? Уруксат. Кыргыз геология кызматынын директорунун орун басары Калилов Руслан. Бизде деген негизи көп учурда долбоорлоо стадиясында көп лицензиялар кармап тургандыктан мыйзамга өзгөртүү кирген. 2 жылдын ичинде долбоор бүтпөсө, автоматтык түрдө лицензия жокко чыгат. Ошол мыйзам күчүнө киргенден баштап орточо эсеп менен жылына бир 15-30 лицензия чачыран алтын боюнча жокко чыккан. Ал эми сиз айткандай 30 лицензия азыркы казууга уруксат алган, анын 10-у иштейт. Баягы айтып атпайсызбы? Булар көбүнчө жаңы алган лицензиялар, андан башка дагы экинчи соглашение алгандан кийин токойлордун территориясына келгенден байланыштуу баягы кошумча дагы лесостроительный проект жасап, ошондон кармалып да калышы мүмкүн ичинин арасындачы. Ал эми ойлойбуз, бул жылдын ачайындагы 10 лицензиядан дагы 20-га чыгат деп. Ошол боюнча дагы мындай олуттуу иштерди жүргүзсөңүздөр жакшы болот да. Анан бүгүнкү күндө ошол техникалык көзөмөл кызматы аркылуу ушул именно 67 ишкананын канчасына чара көрүлдү? Бир кандайдыр бир төлөмдөр же болбосо бир текшерүүлөр же болбосо текшерүүнүн алкагында бир мыйзам бузуулар катталдыбы, барбы? Саламатсыздарбы? Экотех кызматынын
Директордун орун басары Касымов Талант Идрисович. Урматтуу депутаттар, 2024 жылы Кубатбек Күзөнбек иш айтып кетти, мораторий негизинде биз пландуу текшерүү өткөргөн жокпуз, жүргүзгөн жокпуз. Ошо менен бирге органдардын карты менен уголовный иш козголгон негизинде биз 35 компанияны текшергенбиз, бул чатка алып акысы. Анын ичинен Кубатбек Күзөнбек Усункулович айтып кетти, 1 миллиард 39 миллион зыян келтирилген, аны полностью укук органдарга өткөрүп бергенбиз. Бүгүнкү күндө 163 миллион төлөндү. Мына 3-4 кварталда мына бүт ишканаларды биз плановый проверкага киргизгенбиз. Жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат беребиз. Рахмат. Негизинен ишиңиздерге ийгилик. Мен эми айтайын дегеним, чечимге дагы киргизип койсок, именно ушундай мыйзамга туура келбеген же болбосо лицензияны алып туруп жөн эле бекитип жаткан ишканалардын ишмердүүлүгүн дагы карап чыгуу боюнча, ошондой эле бүгүнкү күндө рекультивация иштери кандай жүрүп атат. Эми алтынды алабыз, андан кийинки дагы жашоо бар да. Ошондуктан рекультивация болгон же болбосо боло турган тармактарды дагы бир сыйра көзөмөлдөө боюнча чечимге киргизип койсок, ошону дагы бир көзөмөлдөп койсоңуздар. Рахмат. Рахмат.